Саламатсыздарбы, Универсал Кеш каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары. Бүгүн мен ширин күрүч көрсөтөм. Ширин күрүчтүн жасалышын. Ширин күрүчкө 1 литр сүт, 300 граммдай күрүч керектелет. Азыр казанга суу куюп алдым. 500 граммдай суу куюп алдым. Мынакей күрүчтү таза кылып жууп алдым. Эми күрүчтү салам. Күрүч кайнап бир аз суусу тартыла баштагандан кийин сүттү куям. Мынтип суу да кайнай баштады. Аралаштырып турабыз, түбүнө тартып кетпеш үчүн. Аралаштырып турабыз. Азыр бир аз туз салып алабыз, 1 чай кашык. Мынакей суусу дагы тартылды. Азыр сүттү куям. Бир сыйра аралаштырып алып, эми азыр 500 грамм сүт куям. 500 грамм сүттү куюп алып, бул орусча рисовая каша делет. Рисовая кашада күрүч суусун тартканда эле, күрүч суусун тарта электе эле сүт куюп коюшат. Ошону аралаштырып кайнагандан кийин даяр болот. Ширин күрүчтө болсо, бул кыргызча варианты, ширин күрүчтө этап менен куюлат. Суу тартылганда күрүчтү аралаштырып, 500 грамм сүт куюп алып, эми бул дагы коюлат. Тартылгандан кийин дагы 500 грамм сүттү куюп аралаштырабыз. Мынакей биринчи куйган сүтүбүз дагы тартылды. Тынбай аралаштырып турдум, түбүнө тартып кетпеш үчүн. Эми сүттүн калганын куям. Дагы аралаштырып турам. Кайнай баштаганда аралаштырып турам. Биринчи күрүчтү казанга салганда сууну аз куюш керек, өтө аз өлчөмдө куюш керек. Күрүчтү таза жууп, салып аралаштырып туруш керек. Сууну аз куйса, күрүч эзилбейт. Мындай сүттү этабы менен куюп кайнатып атпайбызбы? Күрүч көп эзилип кетпейт да. Биринчи сууну аз куюп алыш керек. Мынакей кайнай баштады. Мынакей ширин күрүчүбүз дагы даяр болду. Отту өчүрүп алабыз, газды. Мынакей кумшекер кошпой койсок деле ширин болот. 1 кашык кум шекер кошуп дагы койсо болот. Эгер балдар өтө ширинди жакшы көрсө, кумшекер кошуп дагы койсо болот. Бир аз гана. Мынакей, эми муздагандан кийин салабыз. Ширин күрүч мындай даяр болду. Тарелкага салып, сары майдан кошуп жесеңиздер болот. Завтракка, кечки ужинге дагы жакшы болот. Кечинде сүт тамактарды жеген, сүт тамактар пайдалуу организмге. Эгер видео жакса, жазылып кетиңиздер. Көрүшкөнчө.